Assalamu алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын Кудайберген деген районунда турам туғандар. Ушул жерден азыр бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Дэн Сяопина жана Патриция Лумумбе көчөсүнүн кесишинде турам туғандар. Тагыраак айтканда Дордой Моторста. Сиздер сатылуучуга карай баруу үчүн ушул Патриция Лумумбе көчөсү менен түндүктү карай, тоо тарапка карама каршы жакты карай 450 метрдей басып барсаңыздар, оң тарапта Троицкая көчөсү жайгашкан. Сатылуучу үй мына ошол Троицкая көчөсүндө жайгашкан тугандар. Анан бул чоң трасса менен көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бардык бурчтарына барышат. Бир аз чыгышка карай бассаңыздар, Шлагбаум, андан кийин Ош базары да жайгашкан. Батышка карай кетсеңиздер, Новопавловка, Вайнонтоновкага бара аласыздар тугандар. Анда мен Патриция Лумумбе көчөсү менен түндүктү карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып, колдоп турабыз тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө калган маалыматтарды берем. Дэн Сяопина көчөсүнөн 450 метрдей басып, Троицкая көчөсүнө жетип келип калдым тугандар. Бирок Троицкая көчөсүнүн батыш башталышы менен машина менен кире албайт экенсиздер. Ылдыйрактагы көчө менен машина менен келсеңиздер, кирсеңиздер болот. Бул жака 164 жана 38 автобустар келет экен. Ылдыйраак бир аз барсаңыздар, көпчүлүгүңүздөр билген Кудайберген базары. Дагы түшүп кетсеңиздер, Профсоюзный көчөсүнө бара аласыздар тугандар. Биз ал жака баспай эле түз ушул жерден Троицкая көчөсүнө киребиз тугандар. Сатылуучу үй ушул жакта жайгашкан. Келүү жолун түшүндүргөнчө тугандар, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Блок менен көчө тараптан тосулуп тур тугандар. Мектеп, садик, мечиттер жакын жерде бар экен. Кудайберген базары, Дордой Моторс дагы жакын жерде тугандар. Түз чыксаңыздар, сиздер Патриция Лумумбе Кудайберген базары жайгашкан көчөгө чыгып бара аласыздар. Көптөгөн С100, вулканизация жана башка автозапчасть саткан месталар бар ал жерде. Андан ары короосуна кирели. Так. Бул үйдүн алды тараптан көрүнүшү. Жердин аянты 5 соток экен тугандар. Үй өзү 110 метр квадрат. Кирпич менен бүтүрүлгөн. Документтер боюнча бардык документтери бар экен. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар тугандар. Андан ары бул киргенде бул жерде машина койгонго жер жайгашыптыр. Ылдый тарагы стяжка тугандар. Свет, суу, газ бар экен. Канализация бул жерден 5 үй ал жака чейин келиптир. Бул жака чейин кошуналар менен келишип өзүңүздөр алып келип алсаңыздар болот деген ойду айтты. Андан ары биздин главный кирүүчү эшик ал жакта экен тугандар. Ал жака чейин мына үйдүн чыгыш тарабынан 1,5 метрдей ондай жай калтырылган. Анан бул чоң үй өзү негизи экиге бөлүнүп тур, полдон болуп. Бирок эки жактан кирүүчү эшик бар, бирок бардык үй ээсине караштуу экен. Сиздер ал жагынан кирсеңиздер делет, азыр видеонун жүрүшүндө өзүңүздөр ал жагын түшүнө аласыздар тугандар. Азыр биринчи эле болуп сиздерге үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Мына бул тоо тарапта түштүк тарабы үйдүн. Бул жакта эле стяжка болгон. Алды тарабында бир склад, бул жакта дагы бир отункана бар экен тугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзүп чыгайын, андан соң дагы короосу жөнүндө маалыматтарды берем. Так. Киргенде мындай прихожка. Прихожкадан биз оң тарапка кайрылсак, бул жакта кухня жайгашыптыр. Узун турасы 3x4. Потолок пластик экен. Ички тараптан суу чыгарылыптыр. Раковина да орнотулуптур тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле прихожкага чыгып түз өтсөк, бул жак уже коридор десек деле болот. Оң тарапка кирсек, бул жакта душ, ванна, туалет жайгашыптыр тугандар. Окей. Суусу Аристон менен жылыйт экен. Пол. Кафель. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Потолок пластика тугандар. И паровой отоплениянын котелу деле ушул душ, ванна бөлмөсүнө орнотулуптур. Электр энергиясы менен жана көмүр менен иштете аласыздар тугандар. Бул жерде газ бар, кааласаңыздар газовый котел деле коюп алсаңыздар болот. Андан ары ушул эле коридордон түз өтсөк, бул жакта бир кладовка бар экен. Окей. Үй буюмдарына бул жерде
үйлер сақташып жатқан мынакей. Андан ары ушул жерден оң тарапқа кайрылсак, мындай тагы бир бөлмө жайгаштыр. Потолок пластик экен, пол ламинат. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган туугандар. Анан ушул эле бөлмө менен сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир тамактануучу бөлмө. Узун турасы 3,5 6. Потолок пластика, дуалдар обой. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулуп тур туугандар. Пол жыгаштан болгон пол. Андан ары ушул эле бөлмөдөн түзөтүп кетсек, бул жакта дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Светтерин өчүрүп коюштур да. Кайсы жактан жандырат экен. Так. Таппай койдум, бул жак төрдө экен, кол жетпейт. Мына ушундай көрүнүштө узун турасы 3,5 4. Туганда чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Дуалдар обой, пол жыгаштан болгон пол, потолок пластика туугандар. Андан ары кареле коргосуна чыгайын. Бул жакта бир отункана сыяктуу бөлмө бар экен. Мынакей. Анын жанында дагы бир мондай склад. Пескоблок менен бүтүрүлүптүр. Азыркы учурда ээси бул жерде жыгач андай жана башка мондай мебельный буюмдарды сактайт экен туугандар. Андан ары эми бул жер орто забор менен тосулган менен, бирок жалпы эле үй ээсине карайт. Жерин аянтты эскерте кетейин дагы бир жолу. 5 соток туугандар. Бул жакта үйдүн тышкы тарабында туалет. Окей. Ал жерде эле суусу септикке куюлат экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө блок менен бүтүрүлгөн. И эми баягы видеонун башында айткандай эле үйдүн кирүүчү эшиги, негизги эшиктери эки жактан болгон деп айттым. Бул жактан да кирсеңиздер болот. И дагы бул жакта эки бөлмө бар, аны да сиздерге көргөзөйүн. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Окей. Бул жакта эле мондай стяжка куюлган алды тарабына. Көчө тараптан деле мондай адам кирген эшик менен кирсеңиздер болот. Азыркы учурда бул жакта квартиранттар жашаганга байланыштуу мынтип үй ээси өзү жашаган жакты тосуп алган туугандар, бирок жалпы эле ушул үй ээсине караштуу. Андан ары сиздерге азыр бул жактагы эки бөлмөнүн ички тараптарын көргөзүп кетейин. Бул жака деле киргенде бир кухня жайгаштуу туугандар. Ички тараптан суу чыгарылган, раковина орнотулган. Узун турасы 4x5 туугандар. Окей. Полу жайгаштан болгон пол экен. Андан ары ушул эле бөлмөдөн оң тарапка кирсек, дагы бир бөлмө жайгаштыр. Окей. Узун турасы 6x5. Түндүк тараптан жана батыш тараптан терезелер орнотулган. Полу жыгаштан болгон пол. Ушундай көрүнүштө. Туугандар, сатылуучу үй жөнүндөгү маалыматты болушунча бердим окшойт. Эми баасын айтайын, бул үйдүн баасы $45,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы бир жолу негизги маалыматтарды эскерте кетейин. Жерин аянты 5 соток, үй өзү 110 метр квадрат кирпич менен бүтүрүлгөн. Кудайберген базарына жакын, бир 200 метрдей эле аралыкта, жана Дордой Моторс, ылдыйраак түшсөңүздөр, Геология базарына жакын жерде жайгашкан туугандар. Көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бардык бурчтарына өтөт. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот, бир аз арзандатуулар болот. Кааласаңыздар ошол сиздер сатып алган учурдагы доллардын курсу менен сом менен берсеңиздер деле болот акчасын. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.